Эски унаалар тыгын жаратууда. Бишкек эркен экономикалык аймагынын башкы директору Кудурет Тайчабаров Бишкекти таштанды шаар болуудан куткаруунун жолдорун айтты. Ал эски машиналардын борбор шаарда жүрүүгө тыюу салса, алардын көбү баасы арзандап, айылга кетерин 50-60 миңге деле машина алып, тыгындын санын көбөйтүп, жолдун ортосунда бузулуп калган көрүнүштөр азаярын, коомдук транспортко түшүүдө көбөйөрүн айтты. Таксилердин да жылын чектеш керек, борбор деген борбордой болуш керек деген пикирин жазып калтырган. Булак апта чекиткейжи. Токтогул Какчикеев Орусия Украинаны толугу менен басып, кийин жаңы күчтүү армия курасыңар дегени туура. Орус-Украин согушу боюнча пикирин саясатталдоочу Токтогул Какчикеев Булак Кейжи сайтына айтып берди. Орусия менен Украина ортосундагы кагылышуу тууралуу көптөгөн серепчилердин пикирлеринен уксам, орустар күчкө салып опузалап жатат, украиналыктар жабыр тартып жатат деген сөздөрдү айтышууда. Тең жарымы орустардын кылып жаткан ишин колдоп жатышат. Бирок бул маселени бир өңчө карап айтууга болбойт. Анткени 8 жылдан бери Украина Орусияга каршы душмандык сезимдеги иштерди жасашты. Ошондой эле орус тилин сүйлөөгө жана анда жазууга тыюу салса, демократтар көңүл да урган жок. Убагында Батыш өлкөлөрү Советтер Союзун таратып жиберүүгө аракетин жүргүзүп, Беларусь, Россия жана Украина президенттерине акча жагынан жардам кылабыз деген убадалары аркылуу күчтүү мамлекетти чачыратып, декоммунизация жүргүзгөн. Ошондой эле орустарга зыян келтирип, аларга кысым көрсөтөсүңөр деген. Ошондон бери уланып келип, Украинада майдан болуп, өлкө башына улутчулдар келип, католик дини да орнодо. Мунун негизинде карама-каршылык күчөй берип, азыркы абалга жетти. Россия бүгүнкү күндө Украинаны толугу менен басып, жеңип алып, Шойгу айткандай аскерлерди куралдарын таштап, үйүнө кетишин талап кылуу менен кийин силер Украинанын жаңы күчтүү армиясын курасыңар деши керек. Демек келечекте Украина жаңы шайлоо болуп, алар өзүнүн эгемендүүлүк жолуна кайра келет. Бирок коркунучту туудурган нукта нейтралдуу абалга келүүгө мүмкүнчүлүк болот. Бул согуштун таасири Кыргызстанга түздөн-түз тийбесе да, экономикалык жактан зыяны тиет. Батыш өлкөлөрү Орусиялык финансылык SWIFT системасынан чыгаруу аракетин кылганы менен, ал жол менен Орусия аркылуу 30-50 миллиард доллар акча жүгүрүп турат. Буга байланыштуу Батыш өлкөлөрү мындай акчадан курук алгысы келбейт. Булак чекиткейжи. Жапония Орусияга 100гө чукул санкция салды. Жапониянын тышкы иштер министрлиги Украинадагы кырдаалга байланыштуу Орусияга каршы киргизген санкциялардын тизмесин жарыялады. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Анда белгилүү болгондой, Орусиянын өлкө жетекчилигинин 6 өкүлү, атап айтканда президент Владимир Путин, тышкы иштер министри Сергей Лавров, коргоо министри Сергей Шойгу, Коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары Дмитрий Медведев, куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын командири Валерий Герасимов жана Коопсуздук кеңешинин катчысы Николай Патрушев жеке санкцияларга кабылды. Мындан тышкары 49 ишканага жана уюмга, анын ичинде ФСБга, ГРУга, Сухой компания АККына, РАК-Мика АККына, Ростек мамлекеттик корпорациясына, Борбордук банкка, Веб банкына жана Промсвязь банкка жана башкаларга экспорттук санкциялар киргизилген. Аны менен катар жалпы багыттагы продукцияларды экспорттоого тыюу салынды. Булак Марал ФМ чекиткейжи. Орусияга каршы кезектеги санкция. Канада чийки мунай сатып алууну токтотту. Москва Украинага кол салганына байланыштуу Канада Орусиядан чийки мунай импорттоону токтотту. Мындай маалыматты Канаданын премьер-министри Джастин Трюдо билдирди. Анын маалыматына караганда, мунай өндүрүшү Орусиянын федералдык бюджетинин киреше бөлүгүнүн 3/1 көбүн берет. Белгилей кетсек, Батыш өлкөлөрү Орусияга улам жаңы санкция жарыялап, өлкөнү SWIFT системасынан да ажыраткан. Булак Назар Ньюс Чекиторг. Украинаны коргогусу келген чет элдиктерге визасыз режим кирди. Украинанын президенти Владимир Зеленский 2022 жылдын 1 мартынан тарта эл аралык коргоо легионуна кирүү каалаган чет элдиктер үчүн убактылуу визасыз режим киргизүү тууралуу жарлыкка кол койду. Жарлыкка ылайык, визасыз режим согуштук абал мезгилине чейин күчүндө болот. Зеленский бир күн мурда эл аралык легиондун түзүлгөнүн жарыялаган. Коргоо министринин орун басары Анна Маляр Фейсбукта билдиргенине караганда, Украинанын куралдуу күчтөрүнүн катарында согушууну каалаган чет элдик жарандардан бир нече миң арыз түшкөн. Булак апта чекиткейжи.
Түркия Орус аскердик кемелеринин Кара деңизге өтүшүн чектейт. Бул тууралуу Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган 28 февралда билдирүү таратты. Биз Монтрео конвенциясы тарабынан өлкөбүзгө берилген ыйгарым укуктарды колдонуу чечимин кабыл алдык, деди Эрдоган. Ал эми өлкөнүн тышкы иштер министри Мевлут Чавушоглу 24 февралда Орусиянын Украинага аскерий чабуулу башталгандан бери биринчи жолу кырдаалды согуш деп атаган. Башкы дипломат Түркия бардык орусиялык кемелердин өтүшүнө бөгөт кое албасын. Анткени эл аралык келишимге ылайык, эгер кеме чыккан өлкөсүнө кайтып келаткан болсо, буга бөгөт коюу мүмкүн эмес экенин белгиледи. Ал эми Рейтер агенттиги НАТОго мүчө Анкара буга чейин окуяларды өтө этияттык менен байкап, батыштык өнөктөштөрүнүн алдындагы милдеттенмелери жана Москва менен тыгыз байланыштын ортосунда тең салмактуулукту сактап келген деп жазган. Буга чейин Киев расмий Анкараны орус кемелеринин Кара деңиздеги Украинанын жээктерине өтүшүнө жол бербөө үчүн Босфор жана Дарданелл кысыктарындагы кыймылына бөгөт коюуга чакырган. Буга 8 февралда Орусиянын коргоо министрлигинин 6 согуштук кемеси Босфор кысыгынан Кара деңизге өтүшү себеп болгон. Түркиянын эки өлкө менен болгон соодасынын жалпы көлөмү былтыр 40 миллиард доллардан ашса, Түркияга кирген чет элдик туристтердин 4төн бири Орусия жана Украинадан барган. Булак Азаттык, Чекит.орг. Зеленский биринчи сүйлөшүүдөн күткөн жыйынтыкта ала элегин айтты. Владимир Зеленский Киев, Москва менен сүйлөшүүлөрдүн биринчи айлампасында күткөн жыйынтыкка жете элегин. Украин бийлиги экинчи айлампага өтүүнү делегация кайтып келип, биринчи сүйлөшүү жараянын талдап чыккандан кийин чечерин билдирди. Украин лидеринин видео кайрылуусу президенттин аппаратынын Telegram каналына жарыяланды. Зеленский Беларусьта Орусия менен болгон сүйлөшүүлөргө токтолуп, азырынча биз каалаган жыйынтыкка ээ боло элекпиз. Орусия өз позициясын билдирди. Согушту токтотуу үчүн биз тараптан каршы пикирлер айтылды. Биз өзүбүзгө тиешелүү кээ бир сигналдарды алдык, деди. Зеленский дагы бир ирет батыш өлкөлөрүн жана жалпы эл аралык коомчулукту Орусияга каршы катаал санкцияларды киргизүүгө чакырды. Ал ошондой эле 28 февралда Украина Евробиримдикке кирүү үчүн арыз бергенин айтты. Биз муну 30 жылдан бери күтүп келгенбиз. Мен ЕЭПке кирүү арызына кол койдум. Арыз Брюссельге жеткирилген. Биз кол коюуну күтүп жатабыз. Убакыт келди, деди Украинанын президенти. Булак Марал ФМ, Чекит.kg. Ахтырка шаарында 70 чакты Украин аскер кызматкери каза болгонун жарыялашты. Ахтырка шаарындагы аскердик базада Украинанын 70 чакты аскер кызматкери көз жумганын Сумы облусчунун башчысы Дмитрий Живицкий социалдык түйүн аркылуу жарыялады. Бул шаар Харьков менен Киев шаарларынын ортосунда жайгашкан. Ошондой эле өрттөлгөн 4 кабаттуу имараттын жана урандылардын алдын текшерип жаткан куткаруучулардын сүрөтү тарады. Дмитрий Живицкий жекшембиде Россиянын аскер кызматкерлери жана жергиликтүү тургундар дагы көз жумганын да жазган. Булак Баракелде, Чекит.орг. Сирия батыш Зеленскийди пешка катары пайдаланып жатат. Владимир Зеленский саясатчы эмес, батыш анын саясий фигурасын түзүп, аны өзүнүн стратегиялык кызыкчылыктарында пайдаланып жатат деп билдирди Сириянын тышкы иштер министринин ордун басары Башар Жаафари РИА Новостиге берген маегинде. Менин жеке оюм боюнча анын саясий карьерасы президент Порошенкого каршы төңкөрүштүн натыйжасы. Зеленскийди стратегиялык кызыкчылыктарда батыштын пешкасы катары колдонуп жатышат. Азыр эми аны Орусия менен кагылышууга тартып, анын аброюна шек келтирди, дейди Жаафари. Министрдин ордун басары буунун коопсуздук кеңеши экинчи дүйнөлүк согуштан кийин эл аралык өз ара түшүнүшүү принциптеринде түзүлүп, аны фашизмди жеңген өлкөлөр, анын ичинде фашисттердин чеби болгон Берлинди басып алган Орусия советтик армияны белгиледи. Эч кимдин Орусиянын эл аралык тең салмактуулуктагы стабилдүүлүктү сактоодогу ролун кемсинтүүгө укугу жок. Элестеткиле, буунун коопсуздук кеңешинде Орусия менен Кытай болбосо канчалык көп согуштар жана интервенциялар болмок, деп кошумчалады Жаафари. Булак ком, Чекит.пресс. Сом, доллар, рубль, валюта рыногунда эмне болуп жатат? 28 февралда Бишкектеги валюта курсунда кескин өзгөрүүлөр жок, бирок бардыгы кооптонуу менен жакынкы бир нече саатта эмне болуп кетет деп күтүүдө. Эске салсак, өткөн жумада сомдун АКШ долларына карата курсу төмөндөп, Американын акчасы 5-7 сомго кымбаттаган.
Бүгүн эртең менен Моссоветтеги акча алмаштыруучу жайлардын жарымынан көбүнүн та болору өчүк турду. Калгандары доллардын 90 сомдон 94 сомго чейин алмаштырып жатышат. Булак Кактус Чекит Медиа.